Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Өзгөн мал базарындагы малдар алды сатуу баалары кандай экенин билип бермекчибиз. Бүгүн 2-июнь 2019 жыл. Анда эмесе биз баштайлы. Бул малды 70 миң сомдон атат. 4-чү торпок экен, торпок ургачы. Булун сүтү көп экен. 10 литр ашыраак сүтү бар. 66 миң берди, бербейт деди. 70 миң сом дейт. Бул малдын 4-чү торпогу экен, торпогу эркек экен. 60 миң сом дейт. 4-чү торпогу 55 миң берди, бербейт абасы экен. 7-8 литр сүтү бар. Жана 55 миң берди, азыр 50 миң мен алдына берди. 51 миң бербеди, 60 миң сом дейт. Бул малга 60 миң сом сурап атат. Боло турган жери андан ылдыйга в общем бербейм дедим. Торпогу эркек экен, 3-чү торпогу. Торпогуна 21 күн болду. 58,5 миң кылды, бербейтем деди. Боло турган жери 60 миң сом дейт. 3-чү торпогу экен. 10 литрге чейин сүтү бар. Бул малга 60 миң сом сурап атат. Бул 1-чү торпогу экен, торпогу эркек экен, 7 литр 8 литр сүтү бар. Малдын 1-чү торпогу өз уй чоң уй экен. Бул малда 60 миң сом кеми бар эт, бооз экен. 1-чү тушу. Жаш мал. Бул малдын 4-чү торпогу экен, торпогу ургачы. 4 эмчеге тең иштейт. 10 литрге чейин сүтү бар. 61 миң сом кылычты бербей койду. Торпогу сонун экен, сүттүү уйдун торпогу жакшы болот. Бул мал жаңы ачым экен. 1-чи тушу 7 литр 8 литр сүтү бар. 51 миң сурап атат, бербейт. 65 миң сом деп карап турат. 65 миңден кичине коюп берем дейт. Торпогу эркек экен. Бул малдын 4-чү торпогу. 4-чү торпогу эркек экен. 65 миңге сурашты, бербейт. 75 миң сом деп турат. Алганым айтып койгондон кийин 10 литрге чейин сүтү бар. 4 эмчек тең иштейт экен. Бул малдын 3-чү торпогу экен. Биз 4-чү торпокто адашып калыппыз, кечиресиздер. Ошонун эле шериги буну 80 миң сом дейт. Бул эле торпок эркекпи? Торпок эркек. Торпок эркек экен. Торпок 2 айлык торпок. Торпок 2 ай. Малдын сүтү көп экен, 10 литр ашык сүтү бар дейт. Бул азыр торпок эми койгонуна байланыштуу азыраак деп атат. Бул авыз номерибизди да берет экен. Номерин сурап койлу, номерди айтып коюң. 778 менен 24 07 69. Рахмат, биз дагы уланталы. Бул малдын 3-чү торпогу экен. Торпогу эркек, торпогун кылып турса сонун экен. Сүттүү малдын торпогу жакшы болот. 7-8 литр сүтү бар, гарантиялы. 65 миң сом дейт. 60 миңден сурап атат, бербейт дейт. Бул малдын 1-чи торпогу экен. 75 миң сом, 70 миң берди, бербейт деп атат. Сүтү көп экен, көрүп турсаң 10 литр ашык сүтү бар. Бул малды 100 миң сом, 80 миңге сурады, бербейт дейт. Торпогу ургачы экен, 4-чү торпогу. Малдын кызыктуу жери 20 литр сүтү бар дейт. Эртең менен жана кечки сааганда 20 литр сүт чыгат экен. Торпогун ортасы торпогу семиз, сүттүү малдын торпогу семиз болот өзү. Малды 100 миң сом деп, 80 миңге сурады, бербейт дейт. 15-20 литр сүтү бар дейт өзү эси. Бул малдын 1-чи торпогу экен, торпогу ургачы, 60 миң сом сурап атат, базарда 50 миң берди деди. 7-8 литр сүтү бар мал. 1-чи торпогу экен. 50 миң сомго эл сурап тур, балаптыр, бербедим деди. Бул малдын 2-чи торпогу экен, тургундар. Торпок ургачы 70 миң сом сурап атам деди. Эл канча берди десек, эл 60 миң берди деди. 7-8 литр сүтү бар. 4 эмчеге тең иштейт деп атат. Бул малдын 3-чү торпогу экен, 60 миң сом берип атышат, бербейт дейт буга, торпогу эркек. 70 миң сом өзү карап турат. 10 литрге чейин сүтү бар. 60 миң сом берип атышат. 60 миң сом берип атышат, бербейт дейт. 70 миң бересиз деп кармап турат. Мал бирок действительно чоң мал. Бул малга 60 миң сом суралат, 52 миң берди деди. Торпогу эркек экен. 5-чи торпогу 7-8 литр сүтү бар. Бул малдын 1-чи торпогу экен.
Туугандар, кээ бирки адамдар ошондой тартпа деп тартты да коет. Биз дагы эле башка кетип атабыз, ал болбоду. Бул малдын 3-чү торпогу элдер 48 миң берип атышат, бербей атат. Биздин алдыбызда турат. Торпогу эркек экен, 7-8 литр сүтү бар. Туугандар, биз болушунча сатылган малдарга тартканга аракет кылып атабыз. Бирок сатылгандылар аз болгонуна байланыштуу канчага бербегенин сурап атабыз. Мүмкүн ошондо базардын баасы чыгып калат деген ойдо. Бул малды 65 миң сом алат. Малы өтүрастары чоң. Жана торпогу 4-чү торпог экен, эркек. 7-8 литр сүтү бар. 60 миңге жакын сурап атат, бербей атам дейт. Өзүм 65 миңден сом деп карап турам дейт. Торпогу жаңы эле туулган. Бул малды 70 миң сом деп турат. Торпогу көртасы сон торпог, торпогу жаккан. Ошого атайын келип тартты бул малды. Торпогу эркек, 4-чү торпог экен, 70 миң сом алат, 65 миң сом алат, бербей атам дейт. 10 литр ашык сүтү бар. Уйда жашуу экен, мага жакты. Сонун мал экен. 70 миң сом деп барып турат, 65 миңге бербейт. Бул малдын мына 3-чү торпогу ургачы. 10 литр ашык сүтү бар, сонун уй экен. Өздөрү көрүп турасыздар, сулуу дагы. 80 миң сом. Канчага сурады десем, анча сураганын айтпады. Жок, жаңы эле келдим дедим, бабыл эле экен дейт. Чындыгында мал сонун мал экен. Туугандар, бул мал 3-4 торпоктардан биз жаткан торпок ургачын, аркысы эркек, 55 миңден турат. 55 миңден сурап атат экен бул. Эл канча берген айткан жок. 7-8 сүтү бар, наркында эле ошондой эле. Мына бул мал алчы берип аткан 60 миңге сатылды. Торпог ургач экен. Бул малдын 3-чү торпогу экен. Торпог эркек. 48 миң берди, өзү 50 миң деп карап турам дейт. 5-6 литр сүтү бар, турусун айын кичкене экен. 48 миңге сурашты, бербедим дейт. Бул малдын 3-чү торпогу эркек, 85 миң сом. Торпогун көрүп турасыздар, семиз. Сонун экен. 85 миң сурап атат экен эсе. 76 миң берди, бербей атам дейт. 10 литр ашык сүтү бар экен, аз эм койгон дейт. Мал несилден жакшы мал. Бул малды 90 миң сом дейт. Сурашып кеттим, торпогун көрүп турасыздар, өтө сонун экен торпогу. Эркек. 76 миң багылышты бербеди. 4-чү торпогу ушул турган. 10 литр ашык сүтү бар. Бул үйдө 53 миң сурап атышат, бербей атат, эми аткандар. Торпогу эркек экен. Бул үйдө 58 миңге сурап атышат, бербей атат. Торпогун аз көрсөм, торпогу өтө сонун экен. Торпогун көрсөм, торпогу ургач экен, торпогу өтө семиз. Үйдүн сүтү жакшы экен. Бул мал 55 миңге сатылды, алчып кетти. Туугандар, бул мал торпогу ургач экен, 63 миңге алынды. Эси атайын тартып коюп тартып, 10 литр сүтү бар дейт. Мал өздөрү көрүп турасыздар, чоң уй. 63 миңге алынды. Жанында турган, жана 55 миңге алынган. 58 миңге болоткон мал мына бул мал. Торпогун көрүп турасыздар, сонун экен. Туугандар, бул торпог ургач экен. Экинчи баласы көрүп турасыздар, сүтү да жакшы экен. 10 литр ашык сүтү бар. 70 миңге сатылды биздин алдыбызда. Азыр алып чыгып кетебиз атат. Мына малды көрүп турасыздар, мал жакшы мал. Туугандар, бул жерде мындай эжелер бар, уйлардын сүтү кандай экенин көрүп берет, эчектерин текшерип берет. Кааласаңыздар айтсаңыздар кандай экенин айтып берет. Анда эмесе биз букаларды баштайлы, букалардын ичи мындай үстү жабык болгондо байлашып ичи шум болот. Кээ үндөр жакшы болбой калгандыгы үчүн кечирип турайм, биз анда эмесе буканы баштап. Бул буганы 80 миң сом болот, 75 миң сурады, бербей атам дейт. Бул багылган бука семиз, 1,5 жаштагы, 2 жаш. 2 жаш болсо керек. Семиздин көрүп турасыздар. Жанында буканы канча сурады десе айтпай койду. Баасы канча экенин айтпай койду. Базардан тажап чачап калыптыр. Бул 1,5 жаштагы бука багылган эмес, корото 65 миң сом сурап атам дейт. 59,5 сурады, бербедим деди. Бул жанында буканы 80 миң сом кеми бар деп экен. Бул багылган бука семиз экен.
буканы 65 миң сом депти. Онда бул семиз букан өтө азыр багалган букан. Артына караганда мындай болот, семиздиги билебиле турат. Бул буканын магазин жабайт 60 миң сом экен, 59 миңге сатып бербей атам деди. Ал калган киши айтты. Бир гана өзү менен алай билет. Бул 2 жаштагы 2 букаларга 144 миң берди. Экөөнө 144 миң берет, бербей турат. Киши бересиң деп. Букалар багалган букалар 144-тен 145 миң берди дейши, бербей атат. Канча килограмм чыгышы мүмкүн, жаза кетиңиздер комментарийга. Базардагы эң кымбат букалардын бири деп эсептейм. 100 миң сом деп 90 миң берди, бербей атат. Бул өтө семиз бука экен. 90 миңге сурашты, бербепти. Бул букан 75 миң сом деп, семиз бука. Üstüne gösterdi, beyt çıktı. Ben Suriyeli'de bu semiz bukalarını alan adamları az, vergi onlara karaganda. Bu bukanın 80 ming so'm, 70 ming berdi, berбей атам dedi. Buka semiz buka. Onlar bu bukaga 76 ming berdi. Болтат ол жакта, бербей атат. 90 миң сомдук кармап турат. 76 миң берип атат. Бука багылган бука экен, семиз бука. Бул буканын шериги бар экен, экөөнө 118 миң берип атат. Экөөнө 118 миң берип атат, бербей атат. 120 миң бересиң, алып кетпей. Букалар багылган букалар семиз. Анын шериги ошол. Ekonu 118 ming'e surab atadi. 120 ming bersang olib ketdik. Bukan 55 ming so'm deb. Endi 50 ming bermay aytam dedi. Bu 70 ming so'm kemalarda qamab turadi. Bobular bahasini aytmaydi, emga o'tgan. Qancha kilogram et chiqishi mumkin? 220-230 kilogram chiqadi deb aytadi bu yoqdagi odamlar. Al chimmi-chimmi men bilolmayman, unda tarazagini bilib. Ko'zlar jasa kommentariyga jaza ketasizlar. Bu ekin qon o'tmasa semirib do'stlarim değer bo'lib ekoni 138 ming deydi. Bu qanchaga bor bo'lganini aytmay turadi, o'ylandi. 138 ming so'radi. Qolar sevisi qolar. Bu erkek tay ko'zi yo'q kunan deydi. Hozir kaldatay ekan 40 ming so'm deydi. Qanchaga so'raganini so'raymiz. Qancha berishdi? Qancha berdi? 33 berdi, bermay aytamiz deydi. Bunu 45 ming so'm deydi. Hozir kaldatay 37 ming berdi, bermay aytam deydi. O'rtasa futbol uzun ekan. Erkek. Bu kaldatayga 35 ming so'radi. 31 ming berdi, berib aytam deydi. Erkek. Bu erkek taylarda 35 ming so'mdan deydi. 3 öteng erkek. Çekedagi cho'ng'ini 37 ming so'm deydi. Hozir qanchasi bergan? Yil qancha ming bergan so'rab ko'ramiz. Mana bu ikki chekedagi 32 ming so'm berdim, bermayman dedi. Narxi chekedagi cho'ng'isini 37 ming so'm deganga 34 bertadi deydi. O bermayman dedi. Biz daha boshqalar tartaylar. Bu 3 taydı kaltataylar. Eng cho'ng'ini 45 ming so'm deydi. Mana ikki chekedagisini 38 dan deydi. Bardir erkek ekan. Qancha so'raganini aytmadi. Bu ikki kaltatayga 45 ming so'mdan so'radi. Narxisini 35 ming berdim dedi. Bu usna hech kim berilay ekan. Eko'teng erkek. Beş ming so'mdan so'radi. Bu baytalga 50 ming so'm so'radi ekan.
Жашы кандай? Бышты байтал экен. Ошондо 3 жаш. Бул байтал баа болуп атат. 70 миңге бербедим деп атат, 65 миң берет азыр бирөө. Өтүп атса өтө чоң экен, жанында турган кызлар кичине болуп калат. Бул алчыгы аткан 55,5 миң болуптур, эркек экен. Күчтүү. Мынау 53 миңге сатылыптыр, мына азыр баа болуп бүттү, чечилди. Азыр алчыга алып турат, акчасын эсип алышат. Мына көрүп турсаң бул чоң кара бени 70 миң сом болот, 65 миң сурады, бербей атам деди. Өзү бою да узун экен, көрүп турсаң аркаларынын арасында чыгып эле турат. Бул бени бага алышат 61 миңге. 60га 61 миңге бербей атат. Бул кунан экен 2 жаш байтал. 100 миң сом берди, бербей атат, 140 миң сурап атышат. Бул действительно чоң экен, багылганда алдынан көрсөңүз азыр. Мына алдынан караганда мындай көрүнөт. 100 миңге сурап атат, бербей атат. Бул беге 70 миң сом сурап атат, 70 миң. Азыр эле кирген, сураган жок, канча берген айткан жок. Бою узун чоң белер экен. 70 миң сом сурап атат. Бул байталды 3 туган деди, 50 миң сурап атат, канча бергенин айткан жок. Азыр эле келип сураган жок деди. 3 туган экен. 50 миң сом. Бул бегини 70 миң сом сурап атат. Мына 70 миң сом сурап атат, беги 61 миң берет, бербей атат. Аттар ошентип ичине семиргенде уруша берет экен. Туугандар, бул кунаны 70 миң сом сурап атат, 60га жетпей берди, бербедим деди. Жаш кунан экен, көрүп турсаңар, семиз багылган. Туугандар, мына атты 88 миңге алдым дейт. Базарда эң чоң аттардын бири экен, көрүп турсаң семиз. Азу жанына барсаң чапчып иштеп атат. Бул атты 80 миң сом деп атат. Жашын сурайлы десек, эси бир жака кетти эле дейт. Мен жөн эле кармап турам дегенден биле албадык. 80 миң сом деп атат экен. Канча бергенин билбейм дейт. Бул атты 81 миңге сатылды, мына биздин алдыбызга алып чыгып кетти. Бул кунанда 39 миңге сатылды, мына алып чыгып кетип атышат. Бул эркек кунан экен, 100 миң сом берет, бербей атам дейт, 150 миң сурап атам дейт. Чоңдугун көрүп турасыздар. Жашына салган бою да узун. Артынан караганда мындай көрүнөт. Куту колу узун. 100 миң сом берди, бербедим деп 150 миң сурап турат. Бул жанагы орустардын тяжелый сатынан 150 миң сом сурап атам деп атат. Өздөрү көрүп турасыздар, куту колдору жоон, биздин аттарга салыштырмалуу. Көрүп турасыздар. Ат сонун ат экен. Бул аты да 160 миң сом сурап атат дейт. Кунан экен. 118 миң берди, бербей атабыз деди. Куту колдору жоон экен, өзү дагы чоң. Кунан экен. Бул кунанга да 50 миң сом берди, бербей атат. Бул кунан экен, буга 150 миң сом сурап атат. 110 миң берди, бербей атам деди, эркек. Бул ат сатылды 100 миңге. Анын аркысында 100 миңге сурап атат, аны бербей атат. Ушул атты 100 миңге сатылды. Анан буну 100 миңге сурап атат, бербей атат. Туугандар, биз коюшка жарандуу кочкорлорду тартышты баштадык. Андан биз баштайлы. Кочкорлорду 12 миң сомдон деп атышат. 10 миң сомдон бербедим дейт, 2-3 кочкорлор. Сойгонго жакшы деп ойлойм, эттүү экен, көрүп турасыздар. Эртең айтка семиз койлор көп кирипти базарга. Бул кочкорду 40 миң сом атат. 30га сурады, бербей атам деп, тартышты кочкор экен. Боюнда узундугу көрүп турасыздар. Бул 200 кочкор экен, бул 35 миң сом атат. Бул кочкорлорду сойгондон көрө алып койлорго кошуп ууп коюлса жакшы деп ойлойм. Сойгондо
кичинекей кочкорлор болсо керек деп мен өзүмдүн оюм. Сиздер кандай ойлойсуздар? Комментарийге жаза бериңиздер. Бул чоң кочкорлор экен. Жанагы Тажикстандын кыз аралашкан кочкорлорунан. Бул жанында тургандар 4 иштилер. Булардын 40 миңден деп кармап турат. Бул 2-3 кочкорлорду катары эле 17 миң сомдон дейт төртөөнү. Канча сураганын айтпады. Семиз чоң кочкорлор. Тугандар, мына кочкорлор 4 тастап уйлуктарда абдан чоң багалган кочкорлор 6 башына 95 миң берди, бербей атам дейт. Биз айланып бардыгын көрсөтө кетейин. 2 озу бар булат, кээ бирler тиркиз эле экен. Семиздигин көрүп тастап, ушул 6 башка 95 миң сом берди, бербей атам дейт. Кочкорлордун бою да бул 4 иштик кочкор 13.800 сурап бербей атам деди. Бул багалган эмес, короодо жүргөн кочкор өзүнүн аранын семиз экен, уйругу да чоң.